Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор? Бүгүн мен сиздерге эмнинки наборун кантип колдонот дал ушуну көрсөтүп бермекчимин. Аябай жакшы. Бул биринчи колдоно турган Deep Cleanser. Deep Cleanser бул очищение, бетти тазалайт. Сиздер кичине эле аласыздар дагы бетиңиздерге колуңуздардын манжалардын учу менен массаж кыласыздар. Массаж кылгандан кийин бул бетиңизге, мындайча айтканда денеңизге сиңип кетпейт, майланышып тура берет. Бирок сиз массаж кыла бериңиз, көздүн айланасынан башка жердин баардыгын массаж кыла бересиз дагы. 2 минутадан кийин бетиңизди жууп койсоңуз болот. Сиз бул очищенияны колдоноордун алдында бетиңизди кармап көрүңүз. Андан кийин буну колдонгондон кийин бетиңизди кармасаңыз аябай сонун, жакшынакай болуп калат. Жирный кожа болсо андан жакшы болуп калат. Ал эми бетиңиз өтө эле куруп кеткен болсо, андан да сонун болуп бетиңиз жумшарып, жакшынакай болуп калат. Сиздер ушундай кылып массаж кылып 2 минутадан кийин жууп коюңуздар. Аябай жагымдуу, жакшынакай, баардык аял затына жагат деп ойлоймун. Азыр мен бетимди жууймун. Мынакей мен бетимди жууп келдим, бирок кургаткан жокмун. Себеби мен азыр экинчиси бул умывашка пенка. Пенканы колдоном. Пенканы колдонгондо сөзсүз түрдө бетибиз кургак болбой, суу бойдон туруш керек. Бул пенканы аз эле аласыз, аябай жакшы көбүрөт. Мен бул жерде жол салынып турган үчүн неудобный болуп калды, бирок сиздер кенен колдоносуз да, ваннада кирип алып кенен колдоносуз, аябай көбүрөт, аябай сонун, жыты дагы жагымдуу, баардыгына жагат. Негизи мен дагы көп алып алдым, буну аз эле алсаңыз болот. Ато менен продукциясы өтө экономичный, өтө жакшы. Сиздер жөнөкөй самын менен жуугандан көрө дал ушул пенка менен бетиңиздерди жуусаңыздар аябай сонун экен. Мага жакты, сиздерге сунуш кыламын. Баарыңыздар алыңыздар. Кол менен массаж кылып деле жуусак болот, же болбосо мындай корейский губкалар менен деле бетибизди жуусак болот. Бетибиз тазаланат. Бул губка жумшак болгондуктан көрсөтүп жатам сиздерге. Эми мен азыр дагы бетимди жууймун. Колумду дагы ушул пенка менен жууймун, себеби бул баардыгынан кете берет. Азыр мына бетимди жуудум. Бетимди мен кургаттым. Кургатып алгандан кийин мен сиздерге азыр пилинг гелди коюп берем. Бетим аябай сонун болуп, жумшак болуп калды. Өзүмө аябай кармай эле бергим келип атат бетимди. Сиздерге сунуш кылам. Азыр эми бул 3-чү этап пилинг гел. Пилинг гелди угриси кызарып тургандар колдонгонго болбойт, бетинде кесиги барлар, жарыгы барлар болбойт. Калгандары сөзсүз колдонсун. Пилинг гелди дагы аз эле алабыз. Аз эле алып, бирок 3 минута, 4 минута бетибизди массаж кылабыз. Массаж кылабыз, көздүн айланасына киргизбейбиз. Массаж кылганда 1 минутадан кийин сиздин бетиңизде сөзсүз кирлер эзилип чыгат. Биз умывашка менен жуусак дагы, очищение менен тазаласак дагы, баары бир бетибизде кирлер болот экен. Дал ошол кирлерди бул пилинг гел тазалайт экен. Аябай сонун экен, мага жакты. Көбүнчө аял заттын, деги эле эркектин ээктеринде, мурдунун тегерегинде көбүнчө поралар болот, кирлер болот дегендей, дал ушул жерлерди көбүрөөк массаж кылабыз. Андан кийин массаж кылып бүткөндөн кийин суу менен, жылуу суу менен бетиңизди жууп коесуз. Көзүңүзгө кирсе эч нерсе болбойт, зыян бербейт. Менин бетим сонун болуп калды. Азыр жуймун бетимди. Мынакей, мен уже бетимди жуудум, бирок азыр таза кургатышым керек. Себеби дегенде бул 4-чү этап маска. Масканы колдонобуз. Масканы жумасына бир жолу, пилинг гелди да жумасына бир эле жолу колдонобуз. Ал эми пенка менен умывашка очищенияларды күндө колдонобуз. Маска мындай аппак болот. Бирок мен көптөн бери спирулина алып күтүп жүргөмүн. Бул спирулина деги эле
ден соолукка, балдарга, чоңдорго, боюнда барларга бардыгына ичсе болот. Жана буну ат маршин, моршинге каршы бул маска кылып бетибизге койсок дагы болот. Бул капсула түрүндө болот. Жаш балдарга ушул капсуланы ачып туруп тамагына сээп берсеңиз, ал эми чоңдор капсула боюнча ичет. Мен азыр бир капсуласын маскага кошуп сиздерге көрсөтүп бермекчимин. Мага аябай жакты. Бирок сиздер бул капсуланын жарымын гана кошуңуздар деп айтмакчымын. Себеби мен көбүрөөк кошуп алганга бир аз маскабыз катуураак болуп калды. Же болбосо жумуртканын сарысын кошуп койсоңуздар деле, агынан кошуп койсоңуздар деле болот. Бирок мен ошол спирулинанын өзүн жасагым келди. Сиздер дал ушунун жарымын гана кошосуздар. Жана масканы сыгып, спирулина менен бирге тегиз аралаштырып алгандан кийин бетиңизге атайын маска жага турган щеткалар менен же болбосо ложкалар менен деле бетиңизге жагып, көзүңүздүн айланасына койбойсуз, калган жериңиздин бардыгына сүйкөп чыксаңыз болот. Бул аябай сонун, мага жакты. Бирок биз ушул 4 этапканы колдонгондон кийин сөзсүз түрдө фейм питательный крем же гидросияненин кремин колдонуш керек. Бетибизге крем коюшубуз керек сөзсүз түрдө. Ар бир колдонуучу ошол нерсени унутпаш керек. Эмнеңки арга заказ бергенде сөзсүз питательный кремге, феймге заказ бериңиз. Мынакей мен азыр сыйрыйын десем сыйрылбайт. Ойлодум мен сыйрылбай калабы деп, бирок эмне дал эгиңиздин астынан жогору көздөй тарткан кезде бул маска сыйрылат, аябай сонун, бетиңиз дагы жашынакай болуп калат. Мен колума дагы маска кылдым, себеби колумда дагы тырыштар бар. Эгерде колуңуз куруп жаткан болсо, умывашкасы менен жууңуз, очищениясын, гелди дагы колуңузга колдонсоңуз болот. Жана ошондой эле бутуңузга дагы колдонсоңуз болот. Бул масканы бетиңизге дагы, колуңузга дагы, бутуңузга дагы колдонсоңуз болот. Аябай сонун, беттеги дактарды дагы кетирет. Андыктан сиздерге сунушум, ар бириңиздер мен уккандан бир көргөн жакшы дейт. Колдонуп көрүңүздөр. Менин бетим сонун болуп калды. Азыр фейм кремдин вокруг глазын бетиме жана көзүмө коёмун. Себеби дегенде бул ат маршин моршинге каршы мен алдындагы моршиндин алдын алат бул крем. Мага аябай жагат. Мен буну бетиме да коюп атам. Негизи бетке арналган эмес бул крем, мен бетиме коюп алдым. Бетим сонун болуп калды, өзүңүздөр көрүп тургандай жылтырап, жумшак, жашынакай болуп калды. Үстүнөн солнцезащитный крем бесцветный коёмун. Бул бесцветный крем ак жүздүү сарыларга аябай жакшы отурат. Кара тору, будайраңдар ушул кремдин тонирующун алыш керек. Бирок сухой кожалар сөзсүз түрдө очищенияны алып, очищения колдонгондон кийин анан тонирующий солнцезащитный коюп коесуздар. Бесцветный бул сухой кожаларга аябай жакшы, жирный кожага деле кете берет. Деги эле Атоминин продукциясы өтө сонун. Менин бетим аябай сонун болуп калды, жумшак болуп калды, тунук болуп калды, таза болуп калды. Бардыгыңызга ушул нерсени сунушкам. Эми мен сүйүктүү бул блеск для губ 800 рубль баасы. Бирок аябай сонун. Менин эрними карасаңыздар, эми азыр койгондон кийин карасаңыздар, естественный өзүңдүн эрниңдей болуп, кызыл болуп калат. Өтө дагы билинбейт. Жагымдуу помаданын ордуна ушул нерсени колдонсоңуздар болот. Бардыгына жагат деп ойлоймун. Өтө дагы кыпкызыл эмес. Аябай жакшы. Жыты дагы сонун. Андан кийинкиси бул кол кремдер. Кол крем цитрусовыйды биринчи коесуз дагы, андан кийин розаны коесуз. Же болбосо макты коесуз. Бул төртөөнү түнү бардыгын бирдей колдонсо аябай жакшы болот. Андыктан төртөөнү кечкисин
колуңуздарга коюп жатыңыздар. Цитрус ойларды барын биринчи коюп, андан кийин мак, андан кийин розаны коюп алыңыздар. Бул кол кремдер колду агартат, морщинди жок кылат, колду жумшак кылат. Саламатта калыңыздар. Менин бүгүнкү сабагым аяктады. Барыңыздарга ийгилик.